Абдулхамид Сафаловдун 30 жылдык өмүрү күрүч талаасында өткөн, бардык түрүн өздөштүрүп атын жатка билет. Быйылкы жылы эгин талаасында күрүчтүн Чыңгызкан сортун өстүргөн, 1 гектар жер аянты менен үй бүлөсүн багып келет. 1 гектар жерден немеден ажыбаздан чыгарсак билинет да, канча алышыбыз, канча күрүч чыгат. Азыр мына шалы боюнча айта албайбыз аны. Шалыды азыр шалда көп алган ажыбазда жакшы курутуп апарыш керек. Ошондо билинет да канча күрүч чыкканы. Демек күрүчтүн сапаттуулугу анын кургаткандыгына байланыштуу. Курутуштан билиш керек, жакшы курутуш керек. Мына күндө өтө эле жай берсең сынып кетет. Пример 1 гектар жерге 40 миң 50 миңге чейин кетет да. 50 миң жөн кетет. Bunun darısı var, girbisi var, aydağı var. Мурун 1 гектар жерде онодан болжолду bir жума ичинде орок менен оруп бүтсө, азыр заманбап техниканын жардамында bir күндө оруп бүтүү мүмкүнчүлүгү жаралган. Облус боюнча мындай 44 техника иштеп, мындагылардын жумушун жеңилдеткен. Гектар аркылуу болот. Түгү курук болсо 1,5 гектар, 2 гектарга чейин орот. Түгү суу жаткан шалы болсо 1 гектарга чейин орот. Азыр му тик турган шалыны 150 сомдон ортабыз. Сотигин жатканына кичине кошулат. 160-170 ушундай болот. Карадария айылы Жалал-Абад облусунда күрүчтүн мекени деп айтылып келет. Анткени жергиликтүүлөрдүн басымдуусу дыйканчылыктын ушул түрү менен эмгектенет. Мындан улам айыл элине кургаган шалысын күрүчкө айлантуучу заводко муктаждык жаралган. Бул заводдо иш ыргагы күчөгөн убакта bir күндө 10 тоннага чейин күрүч чыгарылат. Бул өзүбүздө бар эски мындай нерселер жок эле кыйын болчу да бизге. Өтө кыйын болчу. Бир мисалы үчүн азыр бир машинесин алып барсаң 2-3 күндө чыкчу элек да. Азыр бир машина азыр 2 саат, 3 саат, узак барса 4 саатта чыгып кетет. Бир машинесинде где-то 1 тонна, 1,5 тонна күрүч чыгат. Шалыны эсебин билбейт экен го, бизде чыккан мындай күрүчтөр эсептелет. Где-то 8-10 тоннага чейин чыгарабыз да. Bir күн ичинде. Жалал-Абад облусунда күрүч негизинен 3 райондо өстүрүлөт. Басымдуусу Сузак районунда. Облуста быйыл 5126 гектар жер аянтына күрүч өстүрүлгөн. Өткөн жылга салыштырмалуу 500 гектарга көп айдалган. Учурда шалы жүйнөө иштеринин 43% аткарылган. Эгилген 5126 гектар шалыдан 2182 гектар жыйналып 43%га аткарылды. Бул деген 9700 тонна шалы жыйналды. Мына 2020 жылы 5126 гектар болуп атпайбы? Ал бизи эсеп менен алдын ала эсептеп атабыз, где-то 22 миң тонна шалы жыйнала турган болса, 11,5 миң 12 миң тонна күрүч чыгат. Адистердин айтымында күрүчтү экспорттоого Жалал-Абад облусунда потенциал чоң. Облус элине жылына 10 миң тоннадай күрүч керектелсе, түшүм андан 7-8 тоннага көп өндүрүлөт. Өткөн жылы Беларусь өлкөсүнөн 1000 тонна күрүч алуу боюнча кайрылуу түшкөн. Ири көлөмдүү даярдоочу логистикалык борбор жоктугунан жөнөтүүгө мүмкүн болгон эмес. Былтыр экспортко 82 тонна гана күрүч чыккан. Бүбүсара Оразалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Сузак району.